Билдирүү. 2010 апрель элдик революциясынын идеялары элдин эркиндиги үчүн, адилеттүүлүк үчүн деп жанын курман кылган баатырлардын жаркын элестери тебелендиде калды деп ачык айтууга туура келет. Дагы да болсо реформа боло элек сот жана укуктук түзүмдөр ишеничтен кетти. Алардын бетине көө жабылды. Элдин сотторго жана сот акыйкаттыгына болгон үмүт үзүлдү. Укук коргоо органдары менен сот түзүмдөрү саясий атаандаштарды жок кылуунун жана жеке өч алуунун куралы болуп калды. Бул ачуу чындыкты Өмүрбек Чиркешевич Текебаев менен Дүйшөнкул Тезекбаевич Чотоновдун үстүнөн болуп жаткан сот процесси тастыктайт. Сот жалган сөзгө жана жалаага гана таянган саясий фарс болгондугуна Текебаев менен Чотоновдун эч кандай күнөөсү жок экендигине эл инанды. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары Аида Саляновага, Алмамбет Шыкмаматовго, Канат Исаевге карата козголгон кылмыш иштерин, парламенттин экс-депутаттары Садыр Жапаровдун, Дастан Сарыгуловдун, Бектур Асановдун, Кубан Кадыровдун жана башка дагы ондогон коомдук ишмерлердин үстүнөн болгон күмөндүү соттук процесстерди да далил катары айтууга болот. Акыркы 3 жылда эле саясий камактагылардын саны 20дан ашты. Биз үчүн ыйык болгон сөз эркиндигине катуу чабуул жасалып, массалык маалымат каражаттары менен эркин журналисттер сот аркылуу көптөгөн миллион сомдук айыпка жыгуу аркылуу болуп көрбөгөндөй кысымга дуушар болууда. Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн болгон сотто мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө жана калыстыкка таянган акыйкат соттук териштирүү болот деген үмүтүбүз үзүлдү. Чындык дагы бир жолу сынды. Судья Айбек Эрнис уулу тарабынан мыйзамдык укук ченемдер, кызмат этикасы гана эмес, жөнөкөй гана адамгерчилик эрежелери да сакталбай, өзүн билемдикке кеңири жол берилип жаткандыгына коомчулук күбө болду. Сот отурумдары күнүгө эртеден кечке чейин тыныгуусуз жүрүп, соттун жүрүшү акыйкаттыкты издөө өңүтүндө эмес, тескерисинче соттолуп жаткандарды жана алардын жактоочуларын кыйноо, аларды басмырлоо, укуктарын тепселөө катары болуп жатты. Мындай сот процесси Кыргызстандын тарыхы гана эмес, дүйнөлүк тарыхта да болгон эмес. Өзүн укуктук өлкө деп эсептеген мамлекеттерде мындай сот жараяны болуусу да мүмкүн эмес. Текебаев менен Чотоновду айыптоо Маевский жана Модин дегендердин жалган көрсөтмөлөрүнө негизделген. Алардын айтымында 2010 жылдын 13 майында алар саат 14-тө Текебаевдин иш кабинетинде жолугуп, андан кийин кечки саат 6-лардан ары түнгө чейин шаардын сыртындагы Супара комплексинде тамактанып, арак ичишкен. Ошол жерде Мегаком компаниясы жөнүндө, ал ишкананы Маевскийге арып берүү жөнүндө, анын акысы катары Текебаевга $1 миллион берүү жөнүндө сүйлөшүүлөр болгон эмес. Бул жасалма кылмыш ишин даярдоо башкы прокуратура менен мамлекеттик коопсуздук кызматынын жогорку кызмат адамдары тикелей катышканы айдан ачык. Алар соттор менен дагы жең ичинен макулдашып алышкан. Тарыхый документтерге жана ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып, ошол күндөрү жана болгон окуяларды талдап чыкканда, Маевский менен Модиндин көрсөтмөлөрү жалган экени, алар карандай жалаа экендиги, максаттары Текебаев Өмүрбек Чиркешевичти саясий аренадан биротоло жок кылуу экендиги айдан ачык болуп калды. Текебаев менен Чотоновдун ошол күнү кайсы жерлерде болгону, эмне иш менен алек болуп жүрүшкөнү, сааты мүнөтүнө чейин такталган. Ал күндүн хронологиясы видео жана башка документтер менен тастыкталган. Ал окуялардын күбөлөрү жүздөгөн аттуу баштуу жарандар. Текебаев менен Чотоновдун алибиси толук далилденди. Алар ал күнү Маевский менен Модинге жолугуп, алар менен күнү бою жүрүп, өздөрүнүн кызматына байланышпаган маселелерди талкуулай алышмак эмес. Эгерде Текебаев саат 14-төн баштап убактылуу өкмөттүн чукул чакырылган жыйынына катышып отурса, саат 18-ден тарта Ак кеме мейманканасында өтүп жаткан Конституциялык кеңешмеде төрагалык кылып, ал жерде сөз сүйлөп жатса, анан кантип ошол эле учурда башка жакта да боло алат. Бирок судья бул жагдайды таптакыр эске алган жок. Ал эми бийликтин камчысын чаап жаткан массалык маалымат каражаттары болсо, ондогон күбөлөрдүн сотто берген көрсөтмөсүн жалганга чыгарууга, күбөлөрдүн өзүн жалганчы кылууга аракет кылып жатышат. Бул акылга сыйбай турган жорук. Судья ишке тиешеси бар күбөлөрдү толук сурактан өткөрүүдөн баш тарткан келгенсип, Чотоновдун ошол 13 май күнү Ош шаарында болгонун, ал кечке жуук генерал Исмаил Исаков жана башка аскер адамдары менен кошо вертолет менен учуп келгенин, 13-14 май күндөрү Чотонов ал жерде кырдаалды жөнгө салууга чоң салым кошконун тастыктап бере турган. Ошол күндөгү окуялардын тикелей катышуучулары азыр болсо өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду, Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковду, Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевду да сот отурумуна чакыруудан баш тартканы иштин саясий жагдайын далилдеп турат. Чотонов Ош тарапта жанын оозуна тиштеп жүрсө, анан кантип ошол эле учурда Маевский менен Бишкектин чет жагында тамактанып отура алат. Чотоновдун 13-14 майда Ош шаарында жүргөнүн тастыктай турган күбөлөр жүздөп саналат.
Кылмыш ишинде Текебаев менен Чотонов убактылуу өкмөттүн курамында Мегаком компаниясынын тагдырын чече турган, аны башкаруу үчүн чакырылып жаткан чечимдерге таасир бере турган кызмат орундарын ээлешкен эместигин эске алган эмес. Ал учурда экономиканын реалдуу сектору толугу менен, анын ичинде улутташтырылган Альфа Телеком ишканасы убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин кармагында болчу. Тергөөнүн жүрүшүндө Модин барып Текебаевдин иш кабинети деп көрсөткөн жайдагы Атамбаевга тиешелүү кабинет болчу. Соттун жүрүшүндө Текебаев менен Чотоновго карата токулган кылмыш иши толугу менен ыдырап калды. Ал экөөнүн коррупцияга тиешеси бар экендиги далилденген жок. Текебаевга акча каражаты берилгени да далилденбеди. Коюлган айып бир да документ менен тастыкталган жок. Ошого карабастан мөөнөтү бүтүп кетип жаткан бийликке таянган судья айыптоо өкүмүн чыгарды. Алар шашып жатышат, анткени азыркы президент кызматтан кеткенге чейин Текебаевди соттоп түрмөгө камайсыңар деген тапшырма болгон. Бул чектен чыккан окуя кылмыш иши толугу менен саясий буйрутма болгондугун, бир пенденин жеке өч алууга кылган аракети экендигин толук далилдейт. Биз мыйзамсыз түрдө саясий буйрутманын негизинде чыгарылган соттун өкүмүн жокко чыгарылышын, Текебаев Өмүрбек Черкешевич менен Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичтен толук акталуусун талап кылабыз. Биз өзүбүздүн күбө катары берген көрсөтмөлөрүбүздү, соттун жүрүшүндө айтылган ар бир сөзүбүздү эми деле касам ичүү менен тастыктаганга даярбыз. Биз саясий буйрутма же дагы башка кызыкчылык менен мыйзамсыз өкүм чыгарган судьялар, жалган жаланын негизинде жасалма кылмыш ишин даярдашкан укук коргоо органдарынын кызмат адамдары жоопко тартылуучу күн дагы алыс эместигине ишенебиз. Биз мыйзамдуулукту жана акыйкаттыкты талап кылабыз.